Ассаламу алейкум туугандар. Бул биздин 4-нчү сабак. 4-нчү сабакта биз RSI аттуу индикатор менен торговля көргөзүп бермекчимин азыр сиздерге. RSI деген индикаторду кайсы жерден табабыз? Ылдый жактагы вот шестеренканы басабыз. Анан индикаторы дегенге киребиз. Индикаторы деген жерден RSI дегенди табабыз. RSI дегенге киребиз дагы биринчиде турган период дегенди до конца азайтабыз, 5ке коебуз. Перекупленностьты на максимум коебуз 80ге. Ылдыйкы перепроданностьты аны дагы до конца ылдый азайтабыз, 20га коебуз. Перекупленность менен перепроданностька галочкаларды коебуз. Цвет индикатора деген жерден өзүңүздөргө жаккан цветти тандап аласыздар. Мага моундай цвет жагат. Подтвердить и добавить дегенди басабыз. Болду, уже RSI бизде уже график жакта чыгып калды. Көрүп турганыңыздардай мына ылдый жакта график турат. Эми бул менен кантип торговля кылабыз? Үстүңкү зеленый цветти көрүп турасыздар. Ошол үстүңкү зеленый цвет менен ылдыйкы сары цветке жакындаган кезде биз ошого жараша сделкаларды ачабыз. Мисалы көк цвет келтирип жашылга жакындаганда биз ниже деп туруп ачабыз. Сделканын минутасын 2 минута же 3 минутадан жогору коебуз. Азыр мен сиздерге наглядно көргөзүп берейин, бөлөк валютный параны ачып көрөйлү. Сделка ачардан мурда сиздерге кыскача түшүндүрүп берип кетейин. Бинарный опционы деген эмне? Бинарный опционы деген бул биржага байланган брокер. Мындайча айтканда, бул жерден сиздер графикти анализ кылып, ошол анализиңиздерден акча көрөсүздөр. График өйдө кетет деп, же болбосо ылдый кетет деп. Өйдө кетет, ылдый кетет дегени бул эмне? Бул валютанын кымбатташы же арзандашы. То есть кымбаттаса график бизде өйдө кетет, арзандаса ылдый кетет. Ошого жараша биз анализ кылабыз. Анализ кылып туруп, биздин анализибиз туура чыкканынан акча көрөбүз. Туугандар, өзүңүздөр байкап тургандай, RSI-да карасаңыздар, көк линия сары линияга тийип, уже разворот алып өйдө кайрылып бара жаткан учуру мындай көк линия сары линияга тийгенде өйдө көздөй ачасыздар. Эгер көк линия жашыл линияга тие турган болсо, ылдый көздөй сделка ачасыздар. Ошол жерден ачайлы. $100 выше ачтык. Көрдүңүздөр, RSI индикатору менен иштеген оңойраак. Видеону батыраак кылып коем, чтобы сиздер көп күтүп калбаш үчүн. Көрүп турасыздар туугандар, $70 биз плюс болдук. Ошондо кайра бизге $170 берди. Ошондо $70 плюста болуп турабыз азыр. Так, азыр биз RSI-да караңыздар. Көк линия зеленый линияга жетип жаткан учуру кайра эле кичине күтөбүз. Дагы өйдөрүк чыгыш керек, по идее. Да, өйдөрүк чыккандан кийин биз на низ ылдыйды көздөй кайтадан $100 ачабыз. Вот, идеальный моментти кармадык. Көргөнүңүздөрдөй эле бул сделкабызда плюс болду. Биз ошондо 2 сделкадан $70 $140 уже таптык. Азыр дагы кеч эмес, 2 минутта ылдый көздөй сделка ачабыз, бир сделка. Ошону менен торговляны токтотобуз. Торговляда азартка, главный азартка алдырбаш керек. Кумарлыкка кирип, дальше оюнга айланып кетпеши керек бул. Жакшылап анализдеп, полный графикте карап, анан кийин иш кылуу керек бул жерде.
Эмнеге демосчет менен торговля кылып атасыз десеңиздер, мен криптовалютамен толуктайын дегем. Криптовалютамен толуктайын дегем балансымда. Криптовалютадагы аккаунтум болсо верификациядан иши өтө элек, ошонун верификацияны күтүп жатабыз азыр. Туугандар, көргөндөрүңүздөрдөй эле бул сделкабызда плюска кетти. Ошондо 3 плюс подряд $70 $210 биз таптык азыркы учурда. Конечно, демо счет менен. Бирок реальный счет менен ишин торговля кылса болот. Мындай RSI эле эмес, RSI сыяктуудай удобный индикаторлор көп. Аларды изучать этиш керек. Мен билген индикаторлордун баардыгын видеолорунда чыгарып турам. Кайсынысы сизге туура келет, кайсынысы сизге удобный болот, ошонусун алып колдоносуз мен көрсөтүп бергендей кылып. Видеого лайк басканды унутпайбыз, туугандар. Видеого лайк басып, комментарий калтырып, каналга подписка кылганды унутпайбыз. Кийинки видеодо көрүшкөнчө саламатта калгыла.